Жанагыл бир видеону көргөн белеңиздер. Эгер үйлөнсөм, аялымдын айтканын кылам. Ким не десе шо десин дейт го. Kim nime dese şo desin, üylensem katınımın aytkanын kılam. Короче, менин күйөөм дегенчи, ошондой адамда аялымын айтканын кылган адам. Бирок аялыңардын айтканын кылсаңар, мырзалар, кемип калбайсыңар. Тескерисинче даражаңар улук болот. Мен силерге айтып коеюн. Анткени аялдын айтканын кылган эркек бизде деген кыргыздарда подкоблушник деп коет го. Наоборот, жардам берген эркек аялынын көзүндө да даражасы көтөрүлөт. Элдин көзүндө дагы сый, бакыт сыйга, урбат сыйга ээ болот да, короче. Мен күйөөм дейм, Кыргызстанда тааныбаган эч ким деле калбаса керек. Аялынын колу деген аллергия болуп, казан табак кармай албай, идиш таяк жууп албай жүрөт. Бул болсо өзү эле тамакты жасап, аялын карап, керек болсо кирди жууп, үйдү жыйнап. Эме деген сөз бар да. Короче, эмне дейт эле? Алган эри жарашса, кара катын ак болот, баккан ээси жарашса, күйпүл күчүк сак болот дейт. Эркекти эр кылганда кара, жер кылгандагы аял дейсиңерби? Анда аялды аял кылгандагы, аялды гүл кылгандагы, күл кылганда эркек. Гүл эркекке жарашат, күл жерге төгүлөт. Мен ата сөзү макалдар менен мощный айтам деп койгула. Туугандар, экранга чакыныраак келгиле. Свежий ушак бар менде. Мынагыл мени жаман көргөн негативчи абжелерге деген Кудай деген көкүрөк менен төштө аябай берет деп койгула азыр. Ушакташабыз комментарийде. Азыр деген Туркиянын аэропортунан чыгып баратып, шапатак деп туруп мынагыл жерге 1 жылга депорт бастырып алдым. Эми айтышыңар мүмкүн, неге депорт болуп кеттиң деп. Мен кечээ бир сыр айтам деп айтпай койбодум беле. Мен деген негизи Туркияда деген без документ жүргөн адаммын да, 2,5 жылдан беричи. Анан кийин насип кылып бүгүнкүгө чыгуу буйрган экен. Бирок 2,5 жылдын ичинде деген көттү кысып мен тыптыш жүргөм. Анан акыркы жылдарында Фарук деген жигитти таап, башын айлантып, тоюн жасап, калыңын алып тийип алган баягы элдин кыйын кызы мен болом да. Эми насип кылса, Кудайым буйруса Кыргызстанга барып, ошол жактан ЗАГСтан өтүп, кайра дагы Туркияга виза ачтырып, анан кийин келе турган болот атабыз. Иншаллах. Ато 1 жыл мени менен кала турган болсо, кайненем Кыргызстанга көчүп барат. Ошондой жаңылыктар. Комментарийге атака. Эми поддержка бергендер деле бар, конечно. Бирок азыр күйөөм жанында келет, полный эмени, полный расходту өзүнүн мойнуна көтөрүп, баардык нерсени жасап, документти берип, любой жерден поддержкасын берип, жанымда келатат. Комментарийге атака. Лайктан басып кеткиле, анан кийин деп коеюнбу. Бирок бир эле мен жалгыз депорт болгон жокмун. Аякта бир канча да кыргыз эжелер болду, депорт болгон мени менен кошо. Зато жалгыз эмесмин. Ак деңиздин кумунан башка жерде баспаган, Аланиянын асфальттарында гана жүргөн күйөө балаңарчы. Кыргызстанга келгенден кийин не деп айтып атат билесиңерби? 1 жыл мурун дейт, Кыргызстанга кыргыз кызга үйлөнүп, Кыргызстанда баткак жерде басасың десе, сенден качат элем дейт. Мен айтып атам, возврат жок деп атам эми. Эми мындан кийин дейт, арыздансаң дагы деп атам, жалобыңды айтсаң дагы уже без толк деп атам. Жашайсың менен депчи. Азыр болсо, келгенден бери биздин бир түрлүү мындай сыртка чыгып, эс алып, кыдырып, айланып келген убактыбыз жок эле. Тем более биз деген экөөбүз Бишкекти билбейбиз го, кайерге барыш керек экендигин да билбейбиз да. Азыр деген сыртка чыгып кетип баратабыз. Каяка кетип баратабыз, темселеп издеп таап Азия молго баралы деп атабыз. Эми мындай карап көрсөк, ошол эле жерди көргөнгө мындай стоит окшойт. Башка жерлерди карасак, чота көрө турган бир нерсеси деле жоктой да. Туугандар, баарыңыздарга кутмандуу кеч. Менин жолдошумдун Кыргызстандагы сапары карыды. Бүгүн кечинде уже учуп кетип баратат да. Анан видео кайрылуу кылып, жалпы кыргыз элине айта турган эки сөзүм бар эле, айтып коеюнчу дейт. Айтай Арслан, мен болсо котоп берем. Doğanlar, hepinize çok teşekkür ederim. Bizi tanıyan, tanımayan
Sokakta görüp selam veren, misafir eden, görüştüğümüz, görüşmediğimiz herkese çok teşekkürler. Ben Kırgız'ın damadı olduğum için gerçekten çok gurur duyuyorum. Sizin kültürünüzü, yemeklerinizi, insanlarınızı çok sevdim. Benim şu an burada işim bitti ama sizi Türkiye'ye bekliyorum. Alanya'ya gelirseniz kesinlikle bize yazın. İnşallah görüşürüz. Иншалла. Эме атат, эми которуп коеюнбу? Мен дейт Кыргызстанда ишим бүттү дейт. Баарыңыздар эми Анталияга келип калсаңыздар, сөзсүз чалыңыздар, коноктойбуз деп атат. Ошол эле катарда Кыргыздын күйөө баласы болгонума аябай сыймыктанам дейт. Дагы эмне айтты? Короче, өзүңөр түшүнүп алгыла башым. Анан азыр болсо тиги глобуска барып, 1 айлык продуктаны кылып, аялым ач калбасын деп холодильникте толтуруп коюп да кетип баратат. Aynen. Ошону айтып коеюн деген экен. Кетип баратат. Барсаң жакшы бар. Аркасынан мен 1 айда барам. Мен азыр визага тапшырдым. Эми балким 1 айдын ичинде чыгып калса, мен деле аркасынан бир 10-15-20 күнүн арасында барып калам, максимум 1 айда. Мен да ато сагынып кеттим кайненемди.